күн сайын 30 күн бою шамдан кийин 5-каналда Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен түз эфирде. Аламдардын ээси, жаратуучусу, биздин ырыскыбыздын да ээси, ар бир көз ирмемибизди күзөтүп турган, бизди жашообузду камсыз кылып турган мээримдүү аламдардын ээси Аллах субханаху ва тааалага чексиз мактоолор айтабыз жана анын акыркы пайгамбары аламдар үчүн рахмат үчүн жиберилген биздин мугалимибиз, жол башчыбыз, көсөмүбүз, шыктандыруучубуз, үйрөтүүчүбүз, окутуучубуз, жетелөөчүбүз, жетекчибиз пайгамбарыбызга салаваттар айтабыз. Андан соң салам алейкум Кыргызстан. Назарыңыздарда 5-канал, мен Мыктыбек Арыстанбек Орозодо 30 күн долбоору менен кайрадан сиздерге эшик какпай үйүңүздөргө кирип келип отурабыз. Мен алдын алып эле айтып кетейин, бүгүн өтө кызык темалардын бири. Буга чейинки биз көтөргөн маселелердин бардыгы бизден сырткаркы маселелер болчу. Саясат, бийлик, дин, дагы койчу иш кылып толгон токой кубулуштар биздин сыртыбызда. Бүгүн биз өзүбүздүн ичибиз жөнүндө сүйлөшөбүз. Ичибизде кимбиз, абалыбыз кандай, сыртыбызга ичибиз менен кандай карым-катнаштарды уюштуруп колубуздан келет, дегиле өзүбүз менен доспузбу, душманбызбы? Ошол жөнүндө сөз кылабыз. Жана бул сөздү уюштуруучу мен бир караганда такыр эки башка жааттан, такыр эки башка багыттан келген эки адам, бирок экөө тең керемет адам, экөө тең бүгүн ушул темага барып кийишет. Анда тосуп алыңыздар. Кыргызстандагы эң күчтүү тора тамактануу боюнча консультанттардын бири Анара Бегалиева. Эгер залда элдер болгондо кол чапкан. Рахмат. Жана мен сыйлаган, мен урматтаган, ушу бир сөз менен спортчу деп айтабыз, бирок чындыгында мына менин колумда атай ушул жигиттин өмүр баянын алдырдым. Уруксат берсеңиздер мен окуп өтөйүн. Бокс боюнча жана кикбокс боюнча спорт чебери. Кыргызстандын физкультурасы боюнча отличники. Кыргыз Республикасынын 6-чы спартакиадасынын чемпиону, Азиядагы кикбокс боюнча чемпионаттын күмүш призеру, дүйнө чемпионатынын күмүш жеңүүчүсү, Кыргыз Республикасынын эң мыкты машыктыруучусу. Дагы мынерде ушунчасы калды. Анын баарын мен орусча жазылган экен, кыргызча которуп окуганча көрсөтүп бүтүп калат. Бир сөз менен айтканда, Шайлабек Атазов бүгүн бизде. Салам алейкум. Кош келипсиздер. Мен чакыруума кадам шилтеп келгениңиздерге Аллах Таала ыраазы болсун, ар бир кадамыңыздарга жакшылыктарды берсин. Анда алгачкы салт, кадимкидей эле, күндөгүдөй эле сиздерге эркин микрофон, эли журт менен саламдашып алыңыздар. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Бүгүнкү Орозо ай, Рамазан ай менен баарыңарды куттуктайм. Кармап аткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушул ай кыргыз элиме береке алып келсин, ийгилик алып келсин, токчулук алып келсин, ыйман алып келсин. Ошондой эле 5-каналдын жааматына ыраазыбыз, ийгилик каалайбыз. Дагы бир жолу Мыктыбек агай, сизге рахмат. Бизди ушул жака чакырып, маек куруп отурабыз. Талыкпастан канча күндөн бери көрүп атабыз. Чарчабастан кыргыз элиме ушу Орозодо 30 күндө жакшынакай сонун маалыматтарды жеткирип атасыз. Өмүрүңүз узун болсун. Сиздерге окшогон керемет инсандардын жардамы менен, Анара. Өзүм колуман эмне келет, эчтеке келбейт. Шаке. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракат. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарды ушул ылыйык Ороз айы менен куттуктайбыз. Ороз айы кечиримдүүлүктүн, сабырдын, ибадаттын айы. Бардык пайгамбарыбыздын үммөттөрүнүн ибадаттары кабыл болсун. Бул айда көбүрөөк Аллах Таалага жакындап, көбүрөөк ибадатка бекем болуп, бекемирээк иманды толтурганга тилектешмин. Бардыгыңыздарды ыйык Ороз айыңар менен куттуктайм. Аллах разы болсун. Сиздерге да Аллах Таала тилеген максаттарыңыздарды насип этсин. Үй бүлөңүздөргө тынчтык берсин. Ушул Орозодо, бул өмүр башы, жыл башы, эмнени ушу бир кыялданган, арзуу кылган, бир
ишке ашсын деп тилеген болсоңуздар, ишке ашсын иншалла. Мен ушуну каалайм. Билесиңер, менден сурашат. Студияга такыр эки башка адам келет да, анан баары бир маек өзүнчө жуурулуш кетет деп. Мен да билбейм. Мисалы үчүн мен Анара менен туура тамактануу жөнүндө сүйлөшкүм келет. Шаке сени менен спорт жөнүндө сүйлөшкүм келет. Бирок мен билип турам, баары бир биз көрсөтүүнүн жарымынан нар жагына баары бир темага келебиз. Ошон үчүн дароо эле ачыгын айтайын, башында ар кимдин өзүнүн жаатында маек кылалы. Анархан, биринчи туура тамактануу боюнча. Бүгүн Кыргызстанда туура тамактануу эмне болгон проблема? Туура айтасыз, Мыктыбек агай. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда туура тамактануу боюнча көп адамдар өтө билбей жүрөт, кейиштүү. Себеби туура эмес тамактанабыз. Аң сезимдин астыгынанбы же кандайдыр бир кайдыгер караганданбы? Өзүбүзгө кайдыгер карагандан. Өзүбүзгө кайдыгер карагандан. Мен ошо кыргыз элимде туура тамактанууга чакырат элем. Билбейм дебешибиз керек, үйрөнүшүбүз керек. Кереги жок нерсенин баары туура эмес тамактанып отуруп пайда болуп жатат. Ошон үчүн сунуштайм, элиме туура тамактанганды үйрөнүшүбүз керек. Эмнеде биздин проблемабыз? Туура эмес тамактануу деп эмнени айтабыз? Туура эмес тамактануу деп кандай айтабыз? Мындайча айтканда, биз негизи 5 маал тамактанышыбыз керек. Бирок бүгүнкү күндө шартка байланыштуу адамдар кээде бир эле жолу тамактанат, же болбосо 2 эле жолу тамактанат. Же болбосо билбейм, балким туура тамактанып жүргөндөр да бар. Мен айтпайм, элдин баары эле туура эмес тамактанат деп. Бар, туура тамактанып жүргөндөр бар, бирок көп пайызы туура эмес тамактанып жүрүшөт. Адам баласы болгондон кийин аны биле билишибиз керек. 5 маал тамактанышыбыз керек экен. Биринчиси маал. Биринчи маалы эртең мененки тамак, бул сөзсүз түрдө болуш керек. Биз көбүнчө, мен азыр көп ушу өзүмдүн ишиме катары көп адамдар менен маектешип, жакшынакай өзүмдүн оюмду айтып жүрөм. Бүгүнкү күндө бизде жаштар таптакыр эртең мененки тамакты тамактанышпайт. Эртең мененки тамак менен түшкү тамак бир болот. Экинчиден, бизде маал менен ортодо да тамак желиш керек. Мисалы үчүн, эртең менен саат 7-ден баштап 9-га чейин сөзсүз түрдө эртең мененки тамакты жешибиз керек. Саарлык деп коелу. Саарлык. Кааласак да, каалабасак да жешибиз керек. Саат 11-де биз кошумча тамак жешибиз керек. Өзөк талды. Өзөк талды болуш керек. Ал сөзсүз түрдө. Андан кийин жакшынакай 1 менен 2-нин ортосунда биз түшкү тамакты жешибиз керек. Аны сөзсүз түрдө жешибиз керек. Андан кийин бир саат 4-төрдө дагы бир өзөк талды болуш керек. Анан кечки тамак колдон келсе аябай жеңил болуш керек. Жайдын күнү саат 7-ден 8-ге чейин болуш керек. Кыштын күнү 6-дан 7-ге чейин болуш керек. Ошо көйгөйлүү маселе, конечно, кыргызбыз, бирок биз чынын айтканда бизде кандай болот экен? Бүгүнкү күндө эртең мененки тамак менен түшкү тамак бир болот. Андан кийин бизде качан башталат? Үйгө баргандан кийин кечинде саат 6-дан баштап Кыргыздын тамагы өзү кечки тамак. 12-1-ге чейин тамактанабыз. Колдон келсе конокко барганда саат 3-кө чейин, 4-кө чейин тамактанабыз. Бирок ушул нерсени жөнгө салса болот. Аны да ашып калганын ысытып эртеси жейбиз. Сөзсүз түрдө. Азыр улантабыз Анара. Бизде тартип боюнча рекламалык тыным бар. Келиңиздер ошо тынымга үзүлөлү, анан кайра улантабыз. Ассаламу алейкум. Улантабыз. 5-чи канал, түз эфирде мен Мыктыбек Арыстанбек, Орозодо 30 күн. Бүгүн менде эки ушундай бир эң керектүү кесиптин ээлери. Бири Анара Бегалиева, туура тамактануу боюнча консультант, экинчиси дүйнөнүн кикбокс боюнча чемпиону, машыктыруучу, спортчу Шалбек Атазов. Шаке, эми суроо сага. Биздин спортто эмне проблемалар бар? Рахмат. Спортто эки бөлүнөт. Спорт сүйүүчүлөрү, профессионалдык спортчулар.
спорт сүйүүчүлөр эми ден соолук үчүн баягы республикалык деңгээлдеги мелдештерге катышуу үчүн өзүнүн дени боюн чыңдаш үчүн машыгышат. Профессионалдык спортто, чоң спортто чоң тобокелчилик, чоң илим, чоң талап кылынат. Бул чоң спортто ийгиликке жетиш үчүн адам көп эмгек кылыш керек. Ошолордун бири биз физикалык, техникалык, тактикалык даярданабыз дейбиз. Ошол эле катар спортчунун бийикке жетиш үчүн бул тамактануу, питание, витаминизация, фармакология бул чоң ролду ойнойт да. Профессионалдар бунун ар бир деталына чейин карап чыгышат и жазып алып кылышат. Мен дагы ушул машыктыруучу катары акыркы учурларда ушул балдардын туура тамактанышына, спортсмендердин туура салмакты куушуна кызыгып калдым. Мына акыркы учурларда Сүргүткө, Хабаровскиге, мына жакында Монголияга кетебиз. Балдардын ошол туура салмакты алып келүүсү, айрыкча мына жекеме-жеке беттешүү спортунда бокс, кикбоксинг, күрөш, дзюдо, же болбосо мына штанга, оор атлетикалар боюнча туура тамактануу маселеси спортто чоң ролду ойнойт экен да. Азыр биздин спортчулар кандай тамактанат? Ушуну мындай айтып өтсөң, режимди. Биздин спортчуларда эми баягы мүмкүнчүлүгү барлар да бар. Бирок мүмкүнчүлүгү жоктор башаламан эле тамактанып, башаламан эле салмакты түшүрүп кыйналып келишет. Мен билген спортчулардан неге салмакты түшүрүш керек? Салмакты түшүрбөсө, ал салмакка түшүрбөйт. Мисалы 60 килограммга түшпөсө, ал ошол мелдештен сыртка чыгып кетет. 64-төгү менен күрөшө берсе болбойбу? 64-тө менен күрөшө албайт, 64-төгү 68ден келет да. 68ден салмагын кууп, өзүнү ошого даярдап, психологически, физически даярдап келип анан күрөшөт. Бул салмак спортто өтө чоң ролду ойнойт. Эгер салмакты биз бир ай, андан да узагыраак убакытта кууп келбесек, туура тамактануу менен, туура машыгуу менен, режим менен, тартип менен келбесек, бул салмак түшпөй коет. Мен билген спортчулардан 6 килограммдан 8 килограммга чейин салмак түшүргөндөрдү билем да. Бирок бул өтө мындай туура эмес. Себеби мелдеш жакындап калганда кууй баштайт. Мелдешке бир 3-4 күн калганда кууган спортчуларда билем да. Бул өтө туура эмес. Жүрөккө нагрузка алып калат да. Жүрөккө нагрузка алгандан ал кийин ден соолугунда жоготот башка. Өнүккөн мамлекеттерде Америкада, Россия, Кытай, мына кече жакында Хабаровскиге, Корея, Япония мамлекеттеринен келишти. Ар бир спортчуга диетолог, психолог, врач, массажист бүт мындай делегация келди да, бир эле спортчуга 5-тен 6-дан адам. Ошондой эле мына коңшу мамлекеттерде, Казакстан, Өзбекстанда деле спортчуга мындай атайын спецпитаниялар, энергия бере турган, восстановление кыла турган, салмагын туура түшүрө турган атайын тамактар каралган да. Бизде курук нан жеп эле сууну ичип кеткен спортчулар деле бар да. Анан баягы кыргыздын витамини чучугу деп коет. Ошон менен анан дух менен эле чыгып жүрүшөт да. Ошого биз бул багытка дагы көңүл бурушубуз бул зарыл нерсе экен да. Бул кимден көз каранды? Бул биринчиден жеке тренерден, анан мамлекеттен. Мамлекеттик деңгээлде курама командаларга убагында питание, туура тамагын, туура витаминдерин, туура фармакологияны берип, режим менен караганда анан результат болот, анан кийин ийгилик келет да мамлекетке. Ошондой эле спортчу өзүнө дагы бул илимди алыш керек экен. Мен буга кызыгып калдым, себеби биз приемдорду үйрөтөбүз, техниканы үйрөтөбүз, психологически даярдайбыз. Бирок бул жактан ал туура эмес тамактанып жүргөн болсо. Мисалы белокту көтөрө турган тамактар. Мына эжебиз жакшы билет. Мисалы бизде Кыргызстанда балык жеген, ар дайым балык жеп жүргөн спортсмендер аз эле да. Биз лагман менен мантыны эле көп жеп алып, ринкке же татамиге чыгып кете беребиз, туурабы? Ошон үчүн баягы калория бере турган, энергия бере турган тамактарды спортчулар бир тандап, жазып, кызыгып, ошонун үстүнөн иштеш керек экен деп мен кызыгып калдым да. Анара биздин күнүмдүк жашоодо деле ушул проблема бар да, туурабы? Бул профессионал деңгээлде спортто гана эмес, күнүмдүк эле жашоодо. Биздин да тамактануубузда ким биологун билиптир, ким углеводун, ким минералын, ким витаминин билиптир. Натыйжада эмне болуп атат десе, оозго келгендин баарын жеп атабыз да. Булар эмне тамактар азыр?
Ушу бизди кыйнаган эмне болгон тамактар ушулар? Туура айтасыз, Мыктыбек агай. Бүгүнкү күндө аябай көйгөйлүү маселе. Себеби чынын айтканда мынакей азыркы биздин жашоодо биз жеп аткан тамактар, биз жашап аткан экология, сиз же мен же Шайлообек үчөөбүз оңдой албайбыз. Азыр карасаңыздар, чынын айтканда тамактын түрү көп, аябай көп, сырты жалтырак, ичи калтырак. Жейин десең, ичинде эмне бар экенин эч ким жооп бере албайт, чынын айтканда. Бүгүнкү күндө мен ушу аябай айтып кетким келет эле, ар бир адам билиш керек. Кандай тамакты сатып жеп атабыз? Ошонун ичинде эмне бар экен? Жесе мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Азыр Шайлообек туура айтып кетти. Мен ушу биздин Кыргызстандын спортчуларына акыркы күндөрү аябай кейип жүрөм. Биздин балдар аябай күчтүү. Чынын айтканда көп жеңиштерге ээ болуп келип атат, кара күчкө салып. Кара күчкө салып, мына өткөндө бизге мага келип кичине кайрылды эле. Балдардын түшүнүгүн айтып бердим, белок жөнүндө. Айтып атпайбы, азыр ушу салмакты тышташ керек эле. Бир жуманын ичинде 2 килограмм 700 грамм салмакты тышташ керек. Бул не деген азап да? Туурабы? Туура. Эгерде ошол салмакты туура тыштаса, бизде айтып кетпеди Шайлообек, белок деп. Муну ар бир адам эле биле бербейт. Белок биздин организмибизге эмне үчүн керек экен? Бул бүгүнкү күндө дүйнөлүк масштабтагы жетишпестик белок тамактарда. Себеби натуралдык тамактар күндөн күнгө азайып баратат. Айла жок, бирок аракет кылыш керек. Мен ойлойм, ушу аябай кейип жүрөм биздин спортсмендерге. Ушул туура тамактанып, бир жакшы, бир туура Шайлообек туура айтат. Азыркы күндө белок болгон тамактар баасы дагы кичине кымбатыраак турат. Себеби бизде бүгүнкү күндө баягы айтып атпайбызбы, углеводдор деп коебуз, камыр тамакты көп жейбиз. Көбүнчө бизде Кыргызстанда, дегиле бир ушул Орто Азияда биз эмнеге басым жасайбыз? Биз болгону гана күнүмдүк жеп жүргөн тамагыбыз, камыр тамактын баардык түрлөрү, күрүч тамакты көп жейбиз, углеводко кирет ал дагы. Кантты көп жейбиз, аябай көп жейбиз кантты. Анан кийин картошканы жакшы көрөбүз. Аябай жакшы көрөбүз. Улуттук өсүмдүк картошка. Өсүмдүк. Анан кийин биякта чынын айтканда эч кандай баягы белок жок. Ошол эле спортсмен балдарыбыз, айтып кетпедим, кара күчкө салып эле дагы күчтүү балдар экен биздин балдар. Каны таза, сөөгү таза дегендей, ошондо да чоң ийгиликтерге жетишип атат. Эгерде ушул нерсени жакшылап бир ойлонуп койсок, баарыбыз чогулуп ушул спортсмендердин бир белогу кандай экен, ушулар таразага түшүп салмагын ылдыйлаткандабы же кошкондобу, ошо булчуң эттерин сактап калуу үчүн ошо бир күндө өздөрүнө нормадагы канча белок бар тамакты жеш керек. Аны чынын айтканда көбү биле албайт. Эгерде биздин спортсмендерге ошол тараптан аябай жардам берсек, мен ойлойм, көп сыймыктарга, көп бизде чемпиондор чыгат, Кудайым буйрса. Бирок муну биз билбейм, ошондой болуш керек, же болбосо ошол эле болуш керек дебей аракет кылышыбыз керек, үйрөнүшүбүз керек. Шаке, жөнөкөй элдерге өтөлү. Эл деле туура тамакты биле бербейт. Эл деле биле бербейт. Мен өзүм ушуну изилдегениме бир ашпарсы алсайдын жүзү боло элек. Мен деле билчү эмесмин, булчуйуп семиргем мен деле. Жана илгери мен үйдө кой мал бактым шаарда туруп. Шаарга көчөгө чыксам бардык нерсе көзүмө чөп көрүнөт. Мына чөптү оруп кетиш керек экен, муну алып кетиш керек экен, муну үйгө түк кылып алыш керек экен деп. Мына туура тамактануу боюнча алектене баштагандан ара көзүмө бүт семиздер көрүнө баштады. Биздин эл семирип кетиптир. Байкайсыңарбы ушуну? Мен бир күн мечитте отуруп, жума намазында киргендердин ичинде семиздерди эсептеп атам. 1, 2, 3. Мусулмандар семиз болбош керек өзү. Семиз болбош керек эле. 20га жеттим, 30га жеттим. Мына мынтип карап туруп, ага караганда арыктарды эсептесем оңоюраак экен. Бүт мечиттегинин бардыгы семирип кеткен. Эмнеден бул проблема? Туура эмес тамактануудан. Кантип жеткирсек болот ушуну?
туура айтасыз ажеке. Азыр бул туура тамактануудагы максат арыкташ эле эмес, ошол эле ден соолукту да сактап калыш керек да. Арыктап алган менен бул туура эмес тамактанууда эң коркунучтуу оорулар да бар да. Бул баягы сахар, давлениени көтөрүш же жүрөккө нагрузка болгондон сырткары дагы ички органдарын өтө көп зыяндуу оорулар бар. Ошон үчүн бул жерде баягы спортсмендер эмес, жалпы үммөткө, жалпы мусулманга бул тамактануунун илимин жеткирүү учурун талабыга деп ойлойм. Азыр ар жактан ар түрдүү каралбаган, халал эмес түрдүү продукциялар келип атпайбы? Химикаттуу продукциялар, ошого көңүл бурушубуз керек. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы айтканда, мындай мусулман күчтүү болуш керек, илимдүү болуш керек, мусулман бардык жагынан бийик болуш керек депчи. Күчсүз мусулманга караганда күчтүү мусулман жакшыраак депчи. Анан дени сак болсо, анан духу дагы күчтүү болот деп. Ошон үчүн биз биринчи денени чыңдашыбыз керек, физикалык чыңдашыбыз керек. Булардын бардыгына мына тамактануу чоң ролду ойнойт. Анан жалпы кыргыз спортчуларын айта турган болсок, мисалы өнкөө мамлекеттерде спорт интернаттар бар да. Ошол спорт интернаттарда кухняда ар бир кайсы күнү эмнелер берилиш керек, бүт баары жазылып, ошон менен даярдалат. Бизде эптеп тапканын, алганын эле баягы эжебиз айткандай, анан же 5 мал деп атпайсызбы? 5 мал тамактанбастан бизде бир күнүнө тренировкадан кийин бир ысык тамак иче албаган спортчуларыбыз да бар да. Ысык тамак. Демек бул деген сөз, ал кызыгып машыга берет, питание жакшы болгон үчүн ал артына кетет. Барып ал чоң ооруга чалдыгып калышы мүмкүн. Салмаккууда болсо, такыр ал салмагы түшүшү мүмкүн, бирок беттешүүгө чыкканда кыймылдай албай калышы мүмкүн да. Ал жок. Ал жок. Ошон үчүн бул туура тамактануу бир эле спортчуларга эле эмес, жалпы мусулмандарга, жалпы үммөткө өтө керектүү илим учур талабы деп эсептейм да. Андан эмне үчүн мына ошол туура тамактанууга адамдар өтө бербейт? Байкап көрдүңөрбү, эмне үчүн? Же кымбатпы бул, же дагы башка бир себеби бар? Эмнени айтат адамдар туура эмес тамактануудан? Туура айтасыз, Мыктыбек байке. Азыр мындай болуп атат да. Азыр жашоону эч ким токтотуп калбайт, күндөр өтүп атат дегендей, адамдар көбөйүп атат. Жана сиз айтып кетпедиңизби? Толук адамдар аябай көп экен, арык чырайларды санаганда оңоюраак экен деп. Чын, бүгүнкү күндө туура. Себеби деген бул дүйнө жүзү боюнча эң оор маселе болуп атат азыркы күндө. Азыр даже мектептерди карасаңыздар, мектепте бир класста 30 бала болсо, ошонун бир 20сы эле жакшы, калган 10 толуп кеткен балдар. Толуп кеткен балдар, кыздар, мектептегилер. Бул эмнеден билинет? Бул үй бүлөдө туура эмес тамак желип атат. Муну ким жазып атат? Биз жазып атабыз. Апасы, энеси эмне тамакты жасап берсе, үйдөгүлөр ошол нерсени жешет. Азыркы күндө бизде чынын айтканда аял заты жалкоорок болуп атабыз. Болгон нерсени алып келип бышырып берип атабыз. Анын даярын эле алып эле сууга салып эле. Даярын эле сууга салып эле, кыскасын айтса, эптеп эле курсактын тоюшу. Ушундай маселе болуп атат. Ошол нерсе менен биздин тамак ашыбыздын бузулуп кеткендиги. Кайдыгер карап атабыз. Көп мамлекеттерде тамак ашка аябай жакшы мектептерде туура тамактануу боюнча өзүнчө бир сабактарды киргизген. Бизге бүгүнкү күндө ушул нерсе аябай жок болуп атат. Кудайым буйрса, менде бир жакшы ой бар, ушу мектептерге бир убакытты бөлүп, бүгүнкү күндө биздин балдар кандай тамактанып атат? Көчөгө чыгып, болгон нерсени алып жешет. Фастфуд. Фастфудтарды алып жешет. Даже мен өткөндө аябай кызым айтып келди, ушунча ичим кейиди, чипсы эчтек эмес, Шайлообек. Мисалы үчүн жанагы бизде батыраак бышкан эмне деп коет, кукси. Ошол нерсени балдар алат экен дагы, ичи камыр эмес билесиңер. Ошону талкалап алып, анан баягы эмеси бар да, приправасы бар. Ошону сээп алып, бөлүп жеп жүрүшөт дейт переменада.
бул аябай көйгөйлүү маселе. Себеби менин кызым балким энеси кичине туура тамактанганды үйрөтүп, ошол нерсе көзүнө көрүнсө керек. Балким ал деле жемек аны, чынын айтканда. Себеби аябай даамдуу. Ошол эле күндө айтып кетпедиңби, мынакей чипсы деп айтып атасың, көчөлөрдө тест татымдар болуп атат. Аларга баягы жакшы даамдуу кылып койгон нерселер кошулат. Бүгүнкү күндө студенттер, мектепте окуган, айта келсек чоңдор деле аябай мода болуп кетти көчөдөн тамактануу. Аябай мода болуп кетти. Бизде азыр эмне көп, кафелер көп, столовоялар көп. Бирок ошонун ичинде кандай тамак аш менен тамактар даярдалып атат. Эч ким аны карабайт, бирок аябай жакшы даамдуу болсо болду. Көчөдөн тамактанганды. Бирок муну жакшылап эске алып, маданияттуу тамактанып, тамактын кадыр баркына жетип, азыркы күндө карап отурсам мен өтө таң калам да, Мыктыбек байке. Баягы мен аял заттар менен көп ушундай бир маек куруп калам, анан кийин толуп кеткендер бар, туура эмес тамактангандар бар, ооруп жүргөндөр бар. Азыр аябай көп Мыктыбек байке бизде көп кеселдер бар. Мына кант оорусу менен ошол эле кан басымы жогорулап кеткен. Кант оорусу бул өзү кант диабети туура эмес тамактануудан чыккан оору. Туура эмес тамактануудан болгон оорунун баары Мыктыбек байке. Кан басымдагы, бүт грыжадагы, бардыгы тең. Туура эмес тамактангандан ошол эле грыжасы бар. артроз дагы. Туура эмес тамактаган. Эгерде бала 10 жаштан баштап 50 жашка чейин туура эмес тамактанып отурса, сөзсүз түрдө 40 жаштан баштап ар нерсе ден соолугунда пайда болуп баштайт. Мунун баары келе туура эмес тамактангандан. Анан мен ушу урматтуу бүгүнкү күндө Кыргызстандын айымдары сөзсүз түрдө тамакты ким жасайт? Биз жасайбыз. Эч качан кайдыгер карабашыбыз керек. Жана айтып кетпедимби, сөзүм улап, аял заты менен сүйлөшүп калам кээде. Ушундай кандай тамактанасыңар, туура тамактанасыңарбы? Ошол эле базарга барганда кандай тамак ашты сатып алабыз бүгүнкү күндө деп мындай сөз узатып сурап көрсөм, көбү мындай да, мен ошо көп байкайм, аял заты барабыз дагы базарга барабыз, же болбосо бир дүкөндөргө барганда ушундай жакшы кымбат кийимдерди алабыз да, жакшы көрөбүз. Кымбат бекен, турецкий бекен, алалы деп. Эмнегедир магазин менен базарга барганда эң арзан тамак ашты тандап алабыз. Эң негизгиси алсак болду, курсагыбыз тойсо болду. Курамы кандай экен, ошол тамак аштын срогу бар бекен, аны деле эч ким карабайт. Каяктан чыккан бул? Каяктан чыккан, кандай сакталды экен? Адал жөнүндө айтпай эле коелук. Аны айтпай эле койсок болот. Анан кийин аябай көйгөйлүү маселе. Ошон үчүн мен урматтуу аял заты ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып силерден суранат элем, тамакты үйдө ким жасайт? Сөзсүз түрдө биз жасайбыз. Биз жасаган тамакты биздин балдарыбыз жейт, биздин кожоюнубуз жейт дегендей, ошол эле мынакей жакшынакай суу ичүү тартиби эң негизги маселеде турат. Сууну такыр ичпейт экенбиз биз. Кыргыздар суу ичпейт. Суу ичпейбиз, биз болгону гана тамак жейбиз. Сууну үнөмдөп кошуналарга беребиз. Анан ушул нерсенин баарын үйрөнүшүбүз керек экен, бул керек бизге. Эгерде биз ушул нерсенин баарын аткарып, 5 маал тамактанып, үйдөн туура тамакты, натуралдык тамактарды жасап берип отурсак, мен ойлойм, Кудайым буйрса, биздин Кыргызстандын бир жакшы генофон деп коетпу, оңолуп бир чакырам ушуга. Анын үстүнө бизде кыймыл да жок. Сөзсүз түрдө. Уктабай да калдык. WhatsApp деген нерсени берип койду, ушу менен чукулап бар жок калып калды. Туура айтасыз. Шакет, спорт жаатында туура тамактануу боюнча бизде кеңешчилер барбы? Ушундай кесип барбы? Диетолог дедиңерби? Мен диета менен туура тамактануунун ортосунда айырма болсо керек. Айырма бар. Спорт жаатында бардык спорттун түрлөрүндө, мисалы, күрөштүн, бокстун, дзюдонун ар бир өзүнүн фармаколог врачтары бар. Кайсыл уколдор, кайсыл капельницалар же кайсы таблеткалар берсе, спортсмен восстановление болот, тренировкадан кийин кайра кийинки тренировкага энергия алат. Ар боюнча бар, бирок диетологдор бизде Кыргызстанда аз да, тилекке каршы. Анан мына мисалы Кореяда болуп келдик. Кореяда бизде мындай эт жебейт, аларда баягы күрүч жейт, анан баягы сууда өскөн тамактарды гана жейт экен. Кытайда болдук, көп өлкөлөрдө болобуз.
бирок баары бир Кыргызстандын мындай натуральный тамактар деп коет го. Эч бир өлкөнүкү жетпейт экен да. Биздин кымызыбызга, биздин казыбызга, биздин жаңгака, биздин балга бир дагы мамлекетте мен ушундай натуралдык тамактарды көрбөдүм. Ошон үчүн Баткендин өрүгүнө. Баткендин өрүгүнө. Эми мен спортчуларга, жалпы элге айткым келет, ошол Кыргызстанда өскөн эле өзүбүздүн мөмөлөрдү, өзүбүздүн ошол өрүктү, жаңгакты, балды, өзүнүн ошол айылдан эле келген айран сүттү ичип тамактансак натуралдык. Бизде спорт жаатында дагы жөнөкөй турмушта да чоң ийгилик болот. Анан мына семирип кетүү боюнча айтып атабыз. Семирип кетпеш үчүн көбүрөөк спортко барыш керек да. Спортко барып мына эртең менен стадиондо жүгүрүшүбүз керек. Иштен чыккандан кийин эле түнкү клуб, кафелерге барып пиво ичип отуруп албастан кечиндеси дагы залга барышыбыз керек. Футбол аянтчаларына барышыбыз керек. Спорт менен ким көп дос болсо, ал семирип кетүүдөн алыс болот. Анан мына бул сиз айтып аткан каржы боюнча, мисалы биз ушу каржыга кызыгып көрдүк да. Бир чоң турнирлерге даярданып атканда барып курдак жедик, манты жеп көрдүк, лагман жеп көрдүк, ушундай камыр тамактарга кеткен эле курсагыбыз жакшы тое турган тамактарды жеп көрдү балдар. Бир ошондон эле бир 2-3 күн биз балык алып көрдүк. Мисалы, чечебичный суп алып көрдүк. Башка ошондой калория бере турган тамактарды алдык. Баасы деле бирдей, бирок балдарга результат болду да. Салмагы дагы түштү, белок дагы сакталып калды да. Ошон үчүн биз ушул көбүрөөк спорт менен дос болуп, туура тамактанууга көңүл бурсак, бардык жаатта ийгилик болот экен да. Рахмат. Биздин убактыбыз аягына чыгып атат туугандар. 40 мүнөт ушундай дегенче өтүп кетет. Анара сен жеке кеңештерди бересиң. Ушу практикаңда бар. Жөнөкөй эле адамдар келсе, кеңеш бере аласың. Кантип туура тамактаныш керек? Программасын түзүп бересиң, кеңеш. Шаке, сага дагы жөнөкөй эле адамдар кыймыл боюнча келсе, мен жөн эле өзүм үчүн машыккым келет десе, аласыңбы адамдарды? Биздин спорт залга келгендерге биз мындай окуучуларыбыз катары биз кеңештер берип турабыз. Мисалы, ички майды кандай кетириш керек, кандай кылса туура салмак түшөт, кандай кылса мындай ийгиликтер жакшы болот, кайсы тамактарга көп көңүл буруш керек. Биз спорт залга келгендерге кеңеш берип турабыз. Рахмат. Мен муну менен эмнени айтайын атам, экөөңүздөр тең жогорку деңгээлдеги кеңеш берүүчүлөрсүңөр, жөнөкөй бизге окшогон катардагы адамдарга дагы көңүл бурасыңарбы дегим келди да. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Мен мына YouTube'га жүктөлөт, жана ошол жерде эгерде ким персоналдык түрдө бул эки чоң адистен алам десе, кеңештерин ошол жерден булар менен контактка чыкса болот. Келгениңиздерге чоң рахмат. Анара, Шаке. Чындап айтсам, мен көп нерсени сүйлөтүп алгым келди эле, бирок убакыт деген убакыт. Ошого карабай, мен сиздерге ушу биздин туура тамактануу, адал азыктардан, ушу биздин партнерлорубуз бар. Бүгүн эми үйдө балким туура эмес бир аз тамактанып койсоңор, бул Ратана адал шириндиктери, адал суу жана Ал-Халал эт азыктары. Буну бир 5-6 жылдан бери колбаса жебесеңер керек. Силерге үйгө белек ооз тийгизип койсоңор, Шаке, ушундай эле түйүн сага дагы, саарлыкка, ооз ачарга жана мына баткен өрүгүнөн кайнатылган Мазза деген анык шербет, эчтекеси жок, өзү натуралдык кайнатылган шербет силерге белекке. Мына ушун менен бизге берилген убактыбыз аягына чыкты. Силерге бир 20 секундтан эркин микрофон коштошуу үчүн. Урматтуу кыргыз элим, бар бололук, сөзсүз түрдө туура тамактаналык, көбөйөлүк, өсөлүк, өнөлүк. Муктубек байке, сизге чоң рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. Ар дайым адамдарга ушундай жакшы, ушундай арык чырай жүрө бериңиз. Жүрө бериңиз. Мен үчүн арык тапсын десе жакшы сөз да мага. Рахмат, урматтуу жалпы телекөрүүчүлөр. Мына Ороз айынын акыркы 10 күндүк болуп атат. Ушул 10 күндүктө көбүрөөк ибадат кылып калайлы, кадыр түндү издеп калайлы. Бардыгыбызга Аллах Таала бекем ден соолук берсин. Ушул айда бири-бирибизди кечирип, бири-бирибизге бир жакшы жүрөктөрүбүздү ачып, ыйманыбызды толтуруп алайлы. Кийинки орозого чейин бардыгыбыз аман болойлу, спорт менен дос болойлу. Бардыгыбыз жалпы кыргыз элибиздин, Кыргызстаныбыздын өнүгүү өсүшү үчүн
биргеликте, достукта жалпы эмгектенип иштейли. Чоң рахмат. Аллах Таала силердин дагы ар бир тилеген максаттарыңыздарды орундатсын, үй бүлөңүздөргө тынчтык берсин, орозоңуздарды кабыл кылсын. Мына ушундай урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге берилген 40 мүнөт убакыт көздү ачып кайра жумуп, кайра ачканча бүтүп калат экен. Бирок ошентсе дагы эптеп 1-2 суроону берип ага жооп алганга үлгүрөбүз. Маселе суроо жоопто эмес. Маселе орозонун майрамдык шаанисинде. Биз 30 күн бою сиздердин үйүңүздөргө кирүүбүздөн максатыбыз дагы орозо жөнүндө, мына ушул бизге күнүмдүк керек болгон маселелер боюнча орозодон башка убакта балким биз саясат менен, экономика менен алып урушуп жүрүп сүйлөшө албай калабызбы? Ушулар жөнүндө да сүйлөшүп алалы деген майрамдык гана шаани болчу. Бүгүн бизде 2 сонун адам болду. Конокто булар туура тамактануу боюнча консультант Анара Бегалиева жана дүйнөнүн кикбоксинг боюнча чемпиону Шалыбек Атазовдор болду. Анда эртең дагы керемет инсандардан экөөсүн чакырганбыз, эртең да пайдалуу маалыматтарды аласыздар дегиле. Сонун маекти куруп бергенге мен колуман келишинче мүмкүнчүлүк издейм. Алла субханаху ва таала баарыбызга тынчтык берсин. Саламу алейкум.